окумуштуу Роберт Галло ушул изилдеген вирустун түзүлүштөрүнө чейин кайсы бул эмне деген вирус кандай ооруду чакырган деп ошол эле моментте Францияда Люк Монтаньедагы ушул ВИЧ-не биргеликте булар өз-өзүнчө бул изилдеш чыгышканда ошол ВИЧтин ушундай структурасы бар экен, демек вирус экен чакыра турган деп ошол немеси 1-декабрга туш келген үчүн 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк АИВ ЖИКСке каршы күн деп аталып калган да. Эмне үчүн 1-декабрь башка эме деп ойлогула датасы боюнча ошол ачылган күнү да ошон үчүн жанагы эме болуп калган. Анан бул жерде ошол барган сайын көбөйүп атат. Азыркы учурда мен ошол биз былтыр СПИД-центр республикалык центрдин эмесине катышканмын, семинарына катышканда могу жерде Наргиза распределение по полу дегенде эме бул жерде. Азыр эмнегедир эркектерде эмелерге аялдарга караганда эркектерде оору каталган көбүрөөк экен да. Бул жерде азыр дагы былтыркы эме экен, мен дагы кечеде эмеден көрүп калдым. Бул 2010-го салыштырганда 30% аялдарда ошо ВИЧ эмелер табылып аткан. Ал эми аял эмелерде 2018-жылы жылдан жылга өсүп атат 46%. Ал эми эркектерде 76% деп эме болгон болчу, 18-жылы эркектерде азайган. Ал эми наоборот азыркы эмеде азыркы даны боюнча эркектерде 76%, аялдарда 48% болуп. Бунун баардыгы эмне деген иштегендерге? Бул дагы көбүрөөк миграцияга жоктугу. Бул кандай жол менен жугат? Ушул боюнча эч кандай түшүнүктөр болбогон үчүн ушундай эмелердин көбөйүшү деп айтылып келатат да. Андан кийин бул жерде биз эгерде ар бир эмесине кайрыла турган болсок, жугуу жолунун эмесине кайрылып кетсек, кичине болсо дагы мисалы үчүн жыныстык жактан жуккан бул эң эле көп учуруп атыптыр да азыркы күндө. Жыныстык органдардын бужурулуу, кыртышын сезгениши же жаракат алышы бул ошол коркунуч алып келет экен да жуктуруугачы. Жыныстык жактан жуккан эмени мына көрдүңөр, иммунодефицит человека деп атат. Бул жерде аябай эле вирус өтө мындай размери боюнча аябай эле эме болуп экен да. Бул жерде аябай майда эң эле мындай майда бөлүктө болот экен дагы. Булар деген ошол айткан 3 жол менен киргенден кийин эле баягы ошол керектүү органдагы азыркы айткан суюктуктарга кирип алгандан кийин эле өзүнчө көбөйүүнү баштайт экен да. Организмде иммундук жетишсиздикке алып келет. Себеби дегенде баягы биз эгерде мындайынан неме алып көрсөк, карап көрсөк, көбүнчө баягы клеткалар мына барган сайын көрдүңөр, бир эле мынакей вирус бир эле вирус, ал барган сайын убакыт өткөн сайын өзүнүн баягы эмесин көбөйтүп, клеткаларын CD4 деген клетканы көбөйтүп, аягында иммунитетти моундай наоборот иммунитеттин жана тылбый клеткалардын эмесин азайтып, өздөрү басымдуулугун алып, ошон үчүн адамда иммунитеттин жетишсиз болуп, аягында ЖИКСке өтүп атат да. Бул жерде биринчи оору жуккандан тартып, адамга канына вирус түшкөндөн баштап убакыт керек болот да. Мисалы үчүн эч кандай белгилери болбойт. Эч кандай белгиси болбойт. Биз билбейбиз. Анализ тапшырганда дагы эч кандай анализинде дагы эч кандай өзгөрүү жок болот. Кадимки эле билесиңер, анализинде АИВ менен ЖИКС менен ооругандардыкы АИВ ВИЧ болот да. Алардын анализинде мындайча айтканда антителалар пайда болот. Өзүнчө антителалар пайда болушуна убакыт керек. Биринчи ошол жуккандан баштап эле анализ тапшырганда 3-6 айга чейин эч кандай белги билинбейт. Эч кандай анализи кадимки эле эч белгилер байкалбайт, бирок кан текшерүүсүндө адамдын канында аныкталат, вирус аныкталат. Ошол эмелерде кичине белгилери аныкталгандан кийин белгилери пайда болушу мүмкүн. Кандай белгилер болот? Бул белгилери
кандай бир лимфатикалык түйүндөрдүн чоңоюшу болот, тамак азайып кетет, 10 килограммдан төмөн болуп да, 10 килограммдан дагы арыктап кетсе, бир айдан ашык температурасы көтөрүлүп түшпөй койсо, бир айдан ашык ичи өтсө, ушундай белгилери пайда болуп, андан кийин ушул эмелерде биз деген баягы аябай эле алып уруп ошондой боло баштайт. Анан бир 10 жыл дегенде бул уже жұқтырылған иммунитем синдром, мындайча айтканда СПИДке өтөт. Бул акыркы баскыч болуп эсептелет. Кайталануучу оору өтүшүп жүрүп, баягы башка ооруларды жуктуруп, анан баягы иммунитет жок, мындай караганда иммунитети почти жок болот да, иммунитети кем болот. Ошол учурда бардык оорулар пневмониядан же болбосо оппортунисттик, мындайча айтканда осложнение деп коет, баягы кабылдоолор деп коет да, оппортунисттик деп бизде баягы медициналык эмеде бул деген туберкулездон өлүшү мүмкүн, рак легкий болушу мүмкүн, кандидоз деп коет, кээ бир баягы иммунитети төмөндөрдүн ооздору оюлуп, баягы кээ бирлерди билесиңер да, балдардын же болбосо өзүңөрдө деле кандай бир ооз оюлуп, бул эң жаман мындай эме, тамак жей албастан, кичине эле бир эме болсо тили кезилип, ошол болгон ушундай акыбалга чейин алып келип, аягында айыкпастан ошолор өлүмгө алып келиши мүмкүн да. Анан биз жана билишибиз керек. Бул жерде бизде кандай зордук болгондо эч ким ошол ич жууп калды, СПИД менен ооруп калбады, оорулар болбоду деп ойлоп калышыбыз мүмкүн да. Ошону эч ким ойлойт. Мына эсиңиздерге салсам, постконтактный профилактика деген бизде медицинада. Постконтактный профилактика деген контакттан кийинки алдын алуу жолу. Бул деген бул деген турмушта